Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Мына биз Түштүк Кореядан сиздерге өтө редки болгон редки породадагы өтө сонун сочный портер тарттабыз туугандар. Портерлердин качыры деп айтсак да болот. Эң күчтүү узун портерге ишке жараган жанагы өтө жанагы объемный жүк жүктөгөндөргө өтө жакшы портер да бул. Негизи булар аз да туугандар. Почти эме да, жок деп деле айтсак болот. Мындай табыш кыйын. Портер лимузин деп коет туугандар, буну лимузин. Портерибиз өтө узун туугандар. Узун көрсөңүздөр жанагы жыгач магач рейка менен жүктөгөндөр, холодильник менен жана бытовой техника менен жүктөгөндөргө өтө сонун да бул портер. Себеби туугандар, артында автолифт бар. Мына лифт менен деле көтөрүп груздар жүрсөңүздөр мал, жылкы ташыгандарга вообще өлөт да туугандар. Себеби билесиздер, муну дөңгө мындай кылып туруп түздөлөт. Көрсөтүп берип койсоңдер. Бул жагыны оны ылдыйга түшүрүп көтөрсөңүздөр болот. Мал жүктөгөн, кой жүктөгөнгө мына караңыздарчы туугандар, азыр мондай кылсаң, мондай кылып туруп койсоң. Мына караңыздарчы, иштеген техника өтө сонун. Мондай кылып туруп до конца чөр. Мына көрдүңүздөр. Бул жерде матис, бул жакта узундугун айтайын туугандар. Общий эсептегенде где-то 5.80 чыктыбы? 5.80 5.10, 5 метр 10 сантиметр экен. Общий. Мындай түздү койсоң дейм. Мына туугандар, артта лифт иштешинде эч кандай проблема туугандар. Мунун бортунун өзүн эсептегенде 3.80 чыгып атат. Муну кошкондо 5 метр 10 туугандар. Бул жерге самолетту эмеси полосасы эле болуп калат экен да туугандар. Бул жака матис смело ташысаңыздар болот. Матисде медем дөңгө коюп туруп эле мондай кылып туруп букаларды жүктөсөңүздөр болот. Өтө сонун, оңгой, өтө жакшы да, мына жеңилдеткен. Билесиздер, мурда буканы аласына бир теп жүктөйт элек, андай да кереги жок. Азыр жиби менен жетелеп кертип эле акырын байлап чыгарып койсоңуздар да болот туугандар. И еще бул комплектациясында жакшы туугандар. Бул жакта ящиги да бар экен. Ящиги ичи толо полный жанагы керектүү оокаттардын баардыгы бар экен. Жыгач эмелер менен иштелген полный комплект экен да. Короче, ушунусу менен полный кошуп жөнөтөбүз. Баллондорун көрсөтөйүн. Баллондору полный масло экен. 6 баллон тең идеальный состоянияда экен. Бул жагында мочавинасы бар экен туугандар. Уже мочавинаны өчүрүп коюптур. Мына үзүп уже прошивка кылып, уже мочавинаны алып салыптыр. Буга чейинки хозяины туугандар. И бул жагында защита коюп коюптур. Груз жүктөгөндө же эме жүктөгөндө мына жумшак кармап калат. Бул жагына эмесине сактап калганга защита коюп коюптур туугандар. И еще тем более жанагы $1000 эме тент турат да. Могул өзү эле $1000 турат туугандар. Бунун узундугун көрсөңүз тетега 3.10 чейин барат да. И высотасы да чыга турган тент экен, жакшы экен өтө. Мына высотасы кирип чыгып эме кирип чыга турган тенттерден экен. Бул жагында темир багаж бар экен, үстүндө сеткалары бар экен туугандар. Передний дөңгөлөктөрдүн состоянияларын көрсөтөйүн. Мына полный 100% экен. Масса салып коюптур. Молодец. Өз негизи дыйкан адамдан келген бул. Дыйкан анын анча-мынча мелочь жерлери бар экен туугандар. Жашырбайбыз. Мондай сарапина, марапиналар мондай чыгып кеткен жерлери бар экен. Машина өтө эле идеал деп айтпайбыз туугандар. Мондай мелкий-селкий эмелери бар сарапинанын. Масло керкилер муну тартканда ойлоп калат эле, жана Порто Центрден жаңы масло порто заказ бердим деп туугандар. Анда мына бул жагында домкраттар турат, как положено. Буягында эмеси бар экен. Жакшы тенти бар экен. Бул жагдан жапканда эле өтө жакшы. Аккумулятор бул жакта эмелери, рамаларына чирик-мириктер жок экен. Дөңгөлөктүн состояниясы бул жактарында. Бул жакта пульту турат. Мына пульту буну жаап жыйнап койсоңуздар болот. Бул эгерде бул лифт керек эмес десеңиздер туугандар, лифти оңой эле алып койсоңуздар болот. Проблема жок туугандар. Могул жерден эле рамага мына могул жерден кошулган көрдүңүздөрбү? Ушул жерден эле кесип туруп, тетиги шлангилерин үзүп алып туруп отдельно бир $500 сатып берсеңиздер болот. Бул жака ачып жапкан коюп койсоңуздар болот туугандар. Машинанын сыртын көрдүңүздөр. Анан четтеринде мондай темир-семир тийген эмелери бар экен. Мондай майда сайда мындай краскасы көчкөн жерлери бар экен туугандар. Ошо туугандар, сырт жагында бул жагында поворотник зеркалары да бар экен. 2022 жылкы портер туугандар. 2.5 дизель типтроник туугандар. Мына караңыздарчы. Бисмилля деп бул жагынан баштаганда мына ичини караңыздарчы. Ичинде бул дальний жолго да чыксаңыздар болот экен да. Спальнилери менен бар экен туугандар, караңыздар. Спальнилер полный комплект экен. Бул сиденьянын алдына жылдырып туруп, бул жагына да молдоп коюп туруп, бир адам уктаса болот экен.
жана жеңем настроениясы жок болгондо ушуда деле жатып калсаңыздар болот, кыжалат болбой туугандар. Мына бул жагында пультте мультирульдар бар экен, подогрев зеркала, подогрев руля, подогрев сидений, подогрев обдув сидений, штатный магнитофон, кондиционер, печка, Bluetooth, антизанос, держатель полосы, USB, типтроник, автомат коробка. И бул жагында от алдырдык. Эч кандай проблема жок, машыпка жок. Бул жагында эмеси бар экен. Жулуп коюп тур туугандар бул жагында. Так, заднийга салсак, монитор как положено иштеп атат. Мына бул жагы полный заводской. Мына туугандар спальня менен булар полный жиналат. Мына бул жагында кармашкаларда эмелер, стакан койгондор бар экен. Булар бардыгын алып койсоңуздар болот. Мотор өтө сонун иштеп атат туугандар. Эч кандай проблемасыз эле. Көрдүңүздөр, ичинде эле көрсөттүм. Бесире туугандар, машинанын сонун көрдүңүздөр. Кимге ушул машина жаккан болсо, менин WhatsApp'ыма чала бересиздер, жаза бересиздер. Баасын астына жазып койдум туугандар.